Azırkı günümüzde uşunday göçöge çıksaң эле adamdardын бардыгынын кабактары бүркөлгөн, кайгыга баткан, stressке girdim, depressiyadamın деген адамдар деле көп жолуктурчу болдук. Бул биздин нежерге эмес, дегеле ааламда ушундай абал дегеле ааламда болуп аткандай. Ушу бир араптардын бир аалымы айтат. Бир күнү көчөгө чыксам, ушу эски таанышыман бирөө жолугуп калды. Анын ушу кебете кешпири кетип калган, кабактары бүркөлгөн, жүзүндө бир нур жок. Ушундай бир байкуш абалда көрдүм. Анан досум, эмне башыңда кайгы барбы десем, мага ыйлактап кайгыларын айта баштады. Дүнүйөдө эмне кайгы болсо, ошо мени курчап алды. Ушундай желкемен ылдый, ушу кайгы азаптар басып турат. Же үй бүлөм жок, же бала чакам жок, же досторум жок, же иштеген ишим жок, же чөнтөгүмдө акча жок. Ушинтип темселеп калдым деген учурларда, досум, мынча кайгыңан айыктырып ие тургандай менин колумда күч жок. Бирок мен сага бир нерсени айтайын. Seni dagı meni dagı kudretli Allah Taala жараткан. Sen Allah'a болгон ишеничиңди бекем туткунуң, farz namazlarına бекем болгонуң, şariatты бекем туткунуң. Бирок дагы бир кошумча нерсе айтайын. Эртең менен бамдат намаздан мурун, 2 saat мурун, 1 saat мурун, такыр болбоду дегенде жарым саат, 20 мүнөт мурун болсо да туруп, daaratыңды алып, жай намазыңды жайып, Allah Taala'га ыйлап, ыхлас менен намаз окуп, дуа кылып, артынан ушу улуулардан калган мурас дуаны унутпагын. Я хайю я кайюм би рахматика астагис аслих ли шани куллаху ва ла такилни ила нафси тарфат айн деген дуаны дайыма кылгының. Алла Таала иншалла жардам берер деп жанына үзүлүп кеттим дейт. Aradan көп вакыт өткөн жок дейт. 2-3 ай вакыт өттү. Бир күнү мечитке келсем, ушундай баягы кишинин жүздөрү нурданган, жүзүнө күлкү кирген, кебете кешпиринин баары оңолгон, кийим кечегинин баары оңолгон, ушундай абалда көрдүм. Чуркап келип мени кучактап, "О досум, сен мага туура насихат берген экенсиң. Сенден уккандан кийин дайыма намаздарымды түздөдүм. Бамдат намазынан мурун туруп, daarat алып, баягы сен айткан дуаларды ушундай жүрөгүм менен окудум. Кыска мүнөттүн ичинде баягы айткан армандарымдын бардыгынан Алла Таала арылтты" деди дейт. Урматтуу бир туугандар, биз дагы ар кимге арманыбызды айта бербейли. Адамдарга арман айта берсек, кадырыбыз ошончолук түшө берет, ошончолук таман астында кала беребиз. Арманыбыз боло турган болсо дагы Аллага айтканды үйрөнөлү. Алладан сураналы бир туугандар. Кудайым иншалла эч кимге жаман күн көрсөтпөсүн. Алла Таалага чыныгы таянып, жөлөнүп, Алла менен бирге жашоону ар бирибиздин тагдырыбызга Кудайым насип кылсын.